Эгер сиздин үйүңүздө өспүрүм бала бар болсо же болбосо Кудай буйруп балдарыңыз чоңоюп келатса, анда сөзсүз өспүрүм болот да. Анда сиз тилекке каршы көптөгөн көйгөйлөрдү күтө берсеңиз болот. Анын ичинде менин ушул 14 жылдык практикама таянып айта турган болсом, бул көйгөйлөр сөзсүз болот да. Жок дегенде баары болбосо да ичинен ушулардын кай бирлери болот. Сиздин сөзүңүздү укпайт, кайраша сүйлөйт. Албетте өзүнүн позициясын билдирүү башка, кайраша сүйлөө башка да. Эчтекесин айтып былтый унчукпай, өзүнүн комнатасынан чыкпай, анан барды жокту түшүнбөй кыйнайт. Менин классташтарым баары айфон көтөрүп жүрөт, же ушундай бренд кийип атат деген сыяктуу да. Жигиттер менен жүрөт кой десе болбой, кыз балдар. Түнчүндө көчөгө чыкпай, көп баскан аяк ок басат десе болбой көчөгө чыгып кетишет. Атүгүл үйүнөн качып кеткен кыз балдар болуп атат. Түнчүндө окусун таштап коюп, түнү менен көчөлөп жүрүп, ата энеси издеп таап келип психологко алып келген учурлар кездешип, анан ошо психологко да отурбай качып кеткен өспүрүмдөр айтор. Мушташып келген эркек балдарыбыз, эки эмени райондо разборка кылып уюштурган балдар эркек, же болбосо жанагы буллинг мектепте, же биздин балабыз буллинг башка бирөөнү коркутуп үркүтөт, же өзү ошого кабылган учурлар, жашагым келбейт деп депрессияга түшкөндөр, өзүнүн өмүрүнө кол салууга аракет кылгандар, кыскасы мындай таарынып, же ичиндегисин айтпай өзү менен өзү эле түнт болуп кеткендер, окууга болгон кызыгуусу таптакыр эле жок болуп кеткен окуучулар да. Мындайча айтканда, мектепке жана бут кийимди жыртып эле барып келишет. Кийинтесиң, ичинтесиң, ошол жерге эме тамак жеп ал деп бересиң, балдардан кем болбосун дейбиз, анан эле бир эле эмеси ошол жака жөн эле барып келгендей да. Окууга болгон таптакыр кызыгуусу ноль. Эми мен бул тизмени уланта берсем, чынын айтсам дагы ушул видеонун алкагында бөлүшөм, бирок ушул эң негизги өспүрүм балдар кабыла турган көйгөйлөр, же болбосо мен азыр ишенип турам, азыр мени угуп атканда сизде ооба менин баламда да ушул болуп атат дешиңиз толук мүмкүн да. Эми урматтуу ата энелер, негизичи тарбия баягы биз ойлогондой, ай тамагыңды иштиңби? Жылуу кийин. Сабакка барып келдиңби? Бааларың эмне болуп атат? Үйдү жыйнадыңбы? Бөөктөрүңдү жакшылап кара. Тамак жасап кой. Деги жаман жолго бара көрбө, ай уят кылба, бизди эл эмне дейт. Деги биз мындай сен менен сыймыктана турган бала бололу, бизди багасың сен келечекте деген сөздөр менен эле чектелбейт бала тарбиясы. Тилекке каршы азыркы апалар бала тарбиялоо маселесине мурункудай эле мамиле кылышат да. Бизди деген ата энебиз чокудан ары бир койгондо эле эсибизге келип калчубуз. Өтүп эле эркелетип атасыңар. Азыркы балдар обу жок, биз өспүрүм курак, анан переходный возраст дебей эле чоңойбодук беле дейбиз да. Бирок азыр билбейм сүйүнөбүзбү же күйүнөбүзбү, азыркы балдар таптакыр башка. Мына акыркы 6 жылда интернет деген нерсе, интернеттеги ар кандай соц тармактар болуп көрбөгөндөй өрчүдү. Анан анын ичинде жакшы дагы, жаман дагы, коркунучтуу дагы, адам баласынын аң сезимин талкалаган дагы маалыматтар толтура да. Анан балдарыбыз ошо интернет менен чоңоюп, ал жактагы бир оңой жашоону, жыргал жашоону эңсеп, иллюзияда жашап атышат. Ошол жердеги перепискалар, ошол жердеги контенттер мындай үрөй учура турган, төбө чачты тик тургуза турган маалыматтар бар. Интернет кандайдыр бир деңгээлде ата эненин душманы, ата эненин атаандашы болуп атат. Же биз тарбиялайбыз балдарыбызды, же интернет тарбиялайт. Мисал ала турган болсом, мына мен акыркы 6 айда өзүмдүн Instagram катталуучуларым менен буюрса 48 миңден ашып калдык. 6 ай бою аябай тыгыз байланышта болдум. Анан ошол жерден мен аябай көп көйгөйлөрдү байкадым да. Ал жерде мага келген каттардын кайсы бир пайызы ата энелерден келип атат, кайсы бир пайызы өспүрүм балдардан келип атат. Ошол жерде мен бир тенденцияны көрүп атам. Ата энелер менен өспүрүмдөрдүн ортосунда байланыш жок. Өспүрүмдөр бир өзүнүн дүйнөсүндө жашап атат, ата энелер илгерки заманда мурунку кылымда калып калгандайбыз да. Башкача айтканда, ошо 2010-дун ортосунда чоң пикир келишпестик бар. Энелер минтип жазып атат. Жогоруда айткандай эле окууга таптакыр кызыгуусу жок, кызым бир жигит менен жүрүп алыптыр, кой десем болбой жатат, жигити менен качып кетип милиция менен издедик, кызым деген дары ичип аборт кылыптыр, мен угуп алып шок болуп өзүмө келе албай атам, эже мени кызым деген мразь деп тилдеди, же болбосо бирөө жазат, мени балам деген өспүрүм куракта, мен сени бир чапсам ордуңан турбай каласың деп ашата сөгүп атат дейт. Элестеткиле, мурунку заманда өспүрүмдөр ата энелерине мындай мамиле кылчу эмес. Бул дагы эчтеке эмес, 18+ видеолорду көрүп порнографияга көз каранды болуп калгандар.
үйдөгү ата энесинин эт мышыктай болгон мамилесинен чарчап эптеп эле күйөөгө тийип кетип калсам деген өспүрүм кыздар үйдөн качып. Бирок ал күйөөгө тийгенде да жыргабайт алар. Жыргабай кайра мага күйөөсүнүн проблемасын жазып аткандар, күйөөсү менен болгон. Өзүнүн өмүрүнө кол салып суицид кылсамбы же асынып алсамбы, такыр жашагым келбей калды, мен эч кимге керегим жок, мен жалгызмын дегендер толтура. Эже мен кыздык эмне экенин билген эмесмин. Анан өзүм кызыгып көрүп колумду салып көрдүм эле. Анан кан чыгып кетти. Ошондо мен кыздыгым жокпу, кыздыгы жок. Аял бала төрөй албайбы, мени эми ким алат дегендер. Анан бир туугандар чачташып, күчтүүрөгү эркеги кыз баланы башын дубалга ургулап сабагандар. Анан мындай өз бир тууганын зордуктагандар. Мени байкем зордуктап койду мынчанчы классымда. Мен анда түшүнгөн эмесмин, эми түшүнүп атам дегендер. Ата энеси миграцияда болуп, тууган туушкандарында калып кордук көргөндөр андан көп. Ошол эле миграцияда кеткен ата энелер эми балдарын чоң ата, чоң эне, тайата, тайнелерине таштайт. Анан ошол жерде өкүнүчтүүсү чоң атасы зордуктап койгон бир кыз жөнүндө кат келди да. Анан бир апа жазып атат: менин кызым комнатасына кирсем, подружка кызым менен чечинип жатып алып, бири-бирин кармалап атыптыр. Анан кой антпегиле деп сүйлөшүп макулдашкан. Анан видео камера коюп койсом, жанагы эле жасалма эркектин мүчөсүн алып алып, ошону бири-биринин уяттуу жерине киргизип атыптыр. Дагы бир жигит жазды да: мен апам менен кошулуп алдым. Экөөбүз токтоно албай атабыз. Эмне кылсам болот? Бул күнөө да деп жазыптыр. Биз мындай ойлойбуз да: менин балам апапак, менин балам жумшак. Башкалардыкы кылып атат, менин балам кылбайт деп. Бирок тилекке каршы апалар, биз балдарыбызды тааныбайбыз. Ичинде эмне болуп атканын билбейбиз. Кандай чөйрөдө жүргөнүн, интернеттен эмне көрүп, эмне жазышып атканын. Чынын айтканда, биз аябай мындай ата энелер бир балдарыбыз жөнүндө иллюзияга түшүп алганбыз да. Менин балам эми кемчиликсиз деп. Бирок мага келген каттардан улам билсек болот. Балдарыбыз биз ойлогондой эмес. Ошол себептен мен мынтип ойлондум да: эми мен жалгызмын. Кантип ошол көйгөйлөр менен чогуу күрөшсөк болот? Кантип алдын алып, кантип профилактика кылсак болот? Өсүп келаткан муунубузду ушул көйгөйлөрдөн кантип сактап калсак болот? Же ушул көйгөйдү кабылып жаткан өспүрүмдөрүбүзгө кантип жардам берсек болот? Кантип жетишем деп мен ушунчалык мындай издендим да. Анан мага бир ой келди. Каттарды анализдеп отуруп, бир идея келди. Мен апалар үчүн комьюнити, жамаат, уюм дейбизби, ачышым керек экен. Бир платформабыз болуш керек экен дедим да. Ал платформада мондай мен бияка туруп алып силерди үйрөтүп, акылдуу болбойм. Ал жерде биз баарыбыз апа ролунда болобуз да. Бирок албетте психолог катары мен ал жерде өзүмдүн эксперттик ойлорумду айтам, кеп кеңештеримди берем. Бирок силер көп болгондуктан мен мынтип ойлодум. Өзүмө окшош дагы мен жана эки көзүмө ишенгендей 4 чет жерде окуп келген 4 психолог кесиптешим бар. Ар биринин күчтүү тараптары бар. Ар бири билимдүү, тажрыйбалуу, ар кандай кыйынчылыкты башынан кечирген, өздөрүнүн да балдары бар дегендей. Анан ошол 5 психолог биригип туруп ушундай платформа ачкантабыз, түптөгөнтабыз. Ал платформада бир психологиялык терапия болбойт да. Ал жерде биз бири-бирибизге көйгөйлөрдү айтабыз, бири-бирибизге кулак болобуз, бири-бирибизге ийин болобуз. Мындайча айтканда баарлашабыз, сырдашабыз. Анан албетте 5 психолог менен кошкондо болгон билимибизди, тажрыйбабызды, техникаларды, өспүрүмдөрдүн баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрүүлөрүн, жыныстык тарбияны кантип бериш керек, балдарга кайсы жашта кандай тилде сүйлөшүш керек. Мисалы ошол эле жыныстык тарбияны кичиректерге башкача, орто жаштагыларга, младший подростокко башка, орто подросток, чоң подросток деп бөлүнөт да. Ошолордун ар бири менен кантип сүйлөшүш керек, биз керек болсо даяр тексттерди да бергенге мындай ниет кылып атам да. Себеби көп ата энелер биз баягы өзүбүздүн ата энебизден үйрөнгөн эле нерсени берип атабыз да. Буллингке кабылганда эмне кылыш керек, тамекини асыбай чегип атса кандай реакция кылышыбыз керек, жигит менен достошуп атса сүйүү, свидание, кол кармашуу, кайсы мындай границаны кандай сакташ керек, өзүн таза сактоо деген. Кыскасы мындай жанагы жыныстык жагынан өрчүп келатканда каалоолорду кантип тыйыш керек. Мисалы ошо каалоолорун тыя албай атпайбы, порнография жөнүндө түшүндүрүп беребиз, айыптоор. Кыскасы өспүрүмдөргө тиешелүү баардык суроону ийне жибине чейин казабыз. Ийне жибине чейин талдайбыз. Ошол жерде реалдуу кейстерди разбор кылабыз. Башкача айтканда, ал платформа апалар бири-бирин колдой турган комьюнити, бири-бирине тажрыйба бөлүшө турган жер болот. Анан албетте
ал каналыбыз акылуу болот. Себеби акысыз нерсе бааланбайт. Акысыз нерсеге ат баалар кирет дагы карап да койбойт. А качан чөнтөктөн акча чыкканда, биздин ошо психологиябыз ушундай да, чөнтөктөн акча чыкканда биз жанталашып окуйбуз, көңүл бурабыз, кой акчам кетти эле депчи. Анан азырынча бул комьюнити жаңыдан ачылып аткандыктан баасы силердин чөнтөгүңөргө ылайыктуу болот. Келечекте кандай болот, аны дагы көрө жатарбыз да. Анан ошентип, апалар, эгер сиздин балаңыз депрессияда болсо, азыр детская депрессия деген бар. Мага жакында эле бир кызды алып келишти. Апасы миграцияда жүрүптүр көп жылдар бою, анан муну чоң энеси менен таштап, анан бөбөгүн багып жашаптыр да. Анан бирдеке кызыгып муну кылайын десе деле, сен бөбөгүңдү кара, шашпай, кийинчерээк биз барганда дей берип, анан кыз жалгыз калат дагы депрессияга түшүп, мен психиатрга жибердим, аяктан клиническая депрессия деген диагноз коюлду. Кыскасы 8 ай бою дары ичмей болду да. Бул толтура өспүрүмдөрдө бар. Уйкусу бузулган өспүрүмдөр, табити бузулган, мен эч кимге керегим жок, мен жалгызмын. Биз ушул бир шаарда болуп 13 мектепке кесиптештер барып, суицидке наклонности бар өспүрүмдөр барбы жокпу тесттен өткөрүп бердик. Ошол жакта бизди таң калтырган факт, 3-4 класста суицид жөнүндө ойлонгон балдар аябай көп пайыз көрсөткүч болду. Өзүмдү жалгыз керексиз сезем деген жооптор аябай көп болду. Бул бар азыркы учурда. Буга көз жумбашыбыз керек. Анан интернет аркылуу коркутууларга душар болгон кыздардын баягы башын жанагы ийиден, искусственный интеллекттен кыздардын сүрөтүн алып туруп, анан денесин жалаңач кылып жасап, шантаж кылган, манипуляция кылган кыздар. Сен ушул сүрөтүңдү интернетке жайып эм, сен мага бир жериңди тартып жибер, же болбосо сен менен чык жолук азыр деп, ошондой буллинг, кибербуллинг деп коет да, ошого кабылып, тиги эркектин каалоосун аткарып жүргөн кыздар толтура. Үйдө ата энеси билбейт аны. Бул жерде жыныстык тарбия ноль экенин байкап атам да. Муну биз колго албасак, апалар, балдарыбызды жоготуп алабыз. Тагдырлары талкаланат. Анан өкүнүчтүүсү, ошол көйгөйдүн баары болуп атса, ошол өспүрүм бала айта турган кишиси жок. Өзүн ата эненин жанында коопсуз сезбейт, ата энесине ишеними арта албайт. Урушат, мени өлтүрүп салат деп жазып атышат. Сейилже мен сизге айтып жеңилдеп алайынчы деп. Бул проблема бизден. Биз коопсуз чөйрө, ишенимдүү мамиле түзө албай атабыз. Жеңилирээктери дей турган болсом, кесип тандоодо кыйынчылыктар, анан жогоруда айтып кеткен жана ар кандай көз каран тамеки, электрондук вейп деген бир балеке чыкты. Алны мындай жөн эле, ал бир тамак жегендей эле болуп калды өспүрүмдөрүбүзгө. Бирок билесиңер, ошол мени деградация кылат. Өспүрүмдөрдү жок кылат ал нерсе. Ошо мен азыр көйгөйдүн үстүнө көйгөй болуп атат да. Анан сүйүктүү, ардактуу апалар, эгер балдарыңар менен ишенимдүү мамиле куруп, балдарыңардын жүрөгүнө жол таап, терең сырдашкыңар келсе, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат түшүнгүңөр келсе, мындайча айтканда алар сизге коркпой баардык көйгөйүн айтып келе алгыдай, балдар болсо ишеними бекем тарсылдаган, өзүн сүйгөн кесибин аркалап, сонун бир жубайын таап, сонун бир күйөөгө тигип, мындай сиз могу жериңизде түзүп алган картинадагыдай, сүрөттөгүдөй баланы көргүңүз келсе, анда билим алыңыз. Бүгүнкү балдарга билим албай туруп тарбиялоо таптакыр жарабайт. Бүгүнкү балдар таптакыр башка поколение, башка муун. Бизге колдонулган методика, ата энелерибиздин ыкмасы буларга жарабайт. А биз, менин кесиптештерим Германияда алган билимдерибиз, аларда бул көйгөй бизден эртерээк жаралган да, жанагындай буллинг, эркек менен эркектин кыз менен жатып алганы, жанагы көз карандылыктар, порнозависимость, ошону менен кантип иштешти алар билип, анан бизге үйрөтүп атат да. Мунун баарын биз өздөштүргөнбүз, үйрөнгөнбүз. Биз силерге чын дилибизден жардам бергибиз келет ушу комьюнитинин алкагында. Эми бул комьюнитиге кантип катталам десеңиз, анда мына мен бул жерге экранга дагы, анан төмөнгө комментарийге да реквизиттерди коем. Ошол жерге 3000 сом төлөм аткарасыз дагы, мага WhatsApp'та, бул Instagram'дын шапкасында, профилинде менин WhatsApp болгон ссылкам бар, же болбосо бул жерге да жазып коем. Ошол WhatsApp'ка чекти аты жөнүңүздү жибересиз, мен сизди дароо группага кошом. Анан ошол жерде комьюнитини сентябрь айынан баштап баштайбыз. Август мен топтойм апаларды, бирок ал жерде балким киши көбөйүп кетсе мен орунду чектеп коюшум мүмкүн. Ошондуктан биринчилерден болуп группага кирип калыңыз. Урматтуу апалар, эми бул жерде мен апаларга кайрылып атам да. Аталар келсе деле сүйүнмөкпүз. Келгиле, балдарыбызды биргеликте. Мына мен да апам, мен да өспүрүм балам бар. Мындай орустар айтат го, чужих детей не бывает депчи. Мен
көчөдө баратып мұңдуу көздөрү мұңдуу өспүрүмдү көрүп калсам жүрөгүм мыкчылып ооруйт да. Психолог болгондон кийин көзүң башкача карап калат да. Анан баягы күч биримдикте дейт го. Баарыбыз биригели, күчтөнөлү, билим алалы, бири-бирибизге колдоо көрсөтөлү дагы балдарыбызды сактап калалы. Балдарыбызды душмандан, бүгүнкү күндүн душмандарынан толтуралы. Наркотик, тамеки, ичкилик, интернет, порно биргелешип, мындай бирге туруп коргойлу. Эгер ушундай биримдикке кошулгуңуз келсе, анда кош келиңиз, мен кучак жайып тосуп алам. Мен ар бир келген апай үчүн сүйүнөм. Катталыңыз. Чогуу аракет кылалы.